Китеп окуган кишинин үйү да, жан дүйнөсү да жарык болот. Мына ушундай ураанды карманган Айзат Алиева аксы жаштарынын башын бириктирип, учурда китепкана ачуунун алдында турушат. Тагыраак айтканда, Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кызыл Көл айылынын жаштары бир адамдан бир китеп аттуу долбоордун негизинде өз айылына китепкана ачууну пландап жаткан учуру. Бул үчүн алар тынымсыз эмгектенип, миңдеген китеп чогултушкан. Китеп чогултууда биз азыркы учурда деген соц тармактар аркылуу эле биз билдирүү жөнөтөбүз. Анан кат жазып, биздин азыркы учурда көбүнчө бул китептерди биздин айылдан чыккан мыкты байкелер, албетте мындай долбоор боюнча толук маалымат берип, ушундай айылда китепкананын ачылышына өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот деп айтканда жооп бергендер болот, жооп бербегендер да болот. Бирок негизинен азыр элде мындай жакшы идея чыкса колдойт экен да. Бул идеяны мындайча айтканда баарысы эле колдоп жатат. Албетте, алар үчүн китеп чогултуу оңойго турган эмес. Алгач кылдаттык менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан кийин гана акырындык менен китептер чогула баштаган. Учурда чет өлкөдө эмгектенген айыл жаштары акча каражатын чогултуп, китеп сатып алууга жардам көрсөтүшүүдө. Бир адамдан бир китеп долбоорун негиздөөчүлөр менен таанышып калдым, Бакай Акылбеков байкебиз менен. Анан ал мага ушул ар бир айылда ачылып жатат ушундай китепкана, силердин айылыңарда да башталган деди. Бул мага аябай жакшы жаңылык болду. Себеп мен өзүм кичинемден китепке кызыкканымдан көбүрөөк убактымды китеп менен өткүзчүмүн. Университетте дагы көбүрөөк китепканада убактымды өткүзгөндүктөн бул мага жакшы бир мүмкүнчүлүк болду. Анан ким деп айтсам, ошо Алиева Айзат эжең эле баштады деди. Аябай кубандым. Айзат эженин номерине чалып, билип, өзүнөн маалыматты алгандан кийин эле мен шаарда өзүмдүн тааныштарыма билдире баштадым. Кийинчерээк соц тармактардан Facebook аркылуу биздин агаларыбыздын, байкелерибиздин ушул жарыяларын окуп, дагы да мындай элдин жакшы кабыл алып жатканын көрдүм. Мага да стимул болду десем болот. Анан мен өзүм досторума билдирсем, алар да жакшы колдоо көрсөтүп, өздөрү акча бөлүп беришип, Москвада иштеп жүргөндөрү, бул жакта Бишкектегилери китеп бергендер болду, китеп сатып алып бергендер болду. Алар бир адамдан бир китеп аттуу долбоорду негиздеген Бакай Акылбековго ыраазычылык билдиришет. Анткени мындан ары биздин айылда да китеп окурмандары жана сүйүүчүлөрү көбөйөт деген ишенимде. Келечек бул жаштардын колунда деген сөз бар эмеспи? Ал эми бул кандай жаштардын колунда деген суроо туулат да. Албетте бул билимдүү, анан адептүү жаштардын колунда деп айта алабыз. Ошол себептүү бул долбоорду баштап жатабыз. Бул долбоор негизинен долбоор жазып чыккан жетекчилер бул Бакай Акылбеков жана Эрлан Исмаил уулу деген балдар жазып чыккан. Алар башында баштаганда өздөрүнүн айылына баштап, анан бул долбоорду Кыргызстан боюнча жайылталы деп максат коюшуп, анан долбоорду таанытуу семинарын өткөргөн. Ошол семинардан көрүп, анан биз дагы ушул эле долбоорду айылыбызга алып барсак кандай болот деген максатта, анан өзүбүздүн айылыбызга старт алдырганбыз. Азыркы учурда китеп чогултуп, буюрса 29-сентябрга ачылышын койгонбуз. Ал эми аталган долбоордун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков Аксы районунун жаштарынын иш-аракетин жогору баалап, мындай жаштар турганда биздин өлкө эң өнүккөн жана китеп сүйгөн мамлекет болот деген пикирин билдирди. Мондай жаркыраган китептер Аксыда айылыңыздарда болбосо, жаркыраган китептер болбосо ким кайсыл китепти окумак эле да, мисалы. Аларды күнөөлөп да болбойт. Биринчи ушу китепкана көйгөйүн, китеп жетишсиздиги көйгөйүн чечип алуу болду. Ошол негизгиси баягы жалпы көйгөй жалпы болчу. Буга чейин региондорду кыдырып көргөнбүз да. Анан бардык эле жерде окшош экен, бардык эле жерде жаштар китеп окубай калды, наалыган эле сөздөр. Көйгөй да кыскасы. Анан муну чечүүнүн жолдору деп мындай ушу Кыргызстанда бир өлкөбүздүн бардык жерине кереги тийсе экен деп мындай Кыргызстан алкагында ойлонгонбуз. Анан бирок мынчалык күткөн эмесмин чынында. Анан качанба долбоорду жазып келатканда улам кантип чогултат болду экенбиз, эл кантип ынанып кетет, кантип колдоп кетет деп мындай аябай бир кыжалат болуп атып, түпөйүл болуп атып жаздым. Анан бирок долбоор жазып аягына чыгып келатканда ошондо эле бир мындай жүрөккө бир толкундоо пайда болду да. Эмнеге дегенде бир негедир ошондой толкундоо пайда болду. Ушу Кыргызстан боюнча элибиз колдоп кетет окшойт деп. Бирок мынчалык деңгээлде күткөн эмесмин.
Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, Толгонай Турсунбай кызы, билим жаңылыктары.